көзөмөлдөө болуп текшерип турат. Ошон үчүн бир жыл жаза коюш керек да. Бүгүн Талаш шаарында монополияны жөнгө салуу кызматынын адистери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын жетектөөчү адистери, тил комиссиясы менен биргеликте Талаш шаарынын көрнөк жарнактарына арналган мониторинг өткөрүштү. Бул көрнөк жарнактардын абалын карап чыгуу областтын бардык райондорунда жана Талаш шаарында өтүүдө. Талаш шаарында көрнөк жарнактардын абалы жакшы дегенден алыспыз. Себеби тил мыйзамына туура келбеген көптөгөн жеке ишканалардын, жазуулардын жалпы жолунан 15 жакын жеке ишкерлерге көрсөтмө эскертүүлөр берилди. Эгерде 10 күндүн ичинде айтылган талаптар аткарылбаса жана мамлекеттик тилде жазылып илинбесе, административдик айыптар салынат. Элге кызмат көрсөтүүчү жайларда пресс-куранттар, кулактандыруулар, сырткы жарнактар жарыялар мамлекеттик тилде жазылуусу абзел. Бул мониторингдин алкагында Талаш шаарында көрнөк жарнактар жалпы элге маалымат берүүчү жарнактарга күбө болдук. Бул жерде жылда айтылганына карабастан жолмо-жол көрүнүп турган 2016-2017 жылдагы жарнактарды шаарыбыздын борборунда жайгашкан Бердике Баатыр көчөсүнөн кездештирдик. Бул боюнча карап чыгып Талаш шаарынын мэриясына сунуштар берилди. Бул дагы 10 күндүн ичинде оңдоп түзөтүүлөрдү жүргүзүүсү керек. Талас шаары боюнча атайын даярдалган көрнөк жарнактар боюнча айта турган болсок, Талас шаарынын өз алдынча башкаруу мэриясына тиешелүү. Бул жерде көзөмөлгө алынуучу 2017-2016 жылга тиешелүү дагы жарнактарыбыз ушул мезгилге чейин алынбай, тытылып, боектору өңү өчүп, Талаш шаарына көркүн кетирип атат да кошумча. Ал эми ошол эле боюнча көптөгөн эле биз карагайларда илинип турган кулактандыруулар, жарыялар дагы мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, жума сайын ишембиликтер болуп атат, бирок ага көңүл бурулбай калыптыр да. Ушуларды да көрдүк. Андан тышкары чоң-чоң эле баннерлер, атайын даярдалып илинген баннерлер дагы ушул мезгилге чейин алынбай жатат да. Анан бул боюнча дагы биз ошо бүгүнкү мынакей кароонун негизинде Талаш шаардык мэриясына сунуштарыбызды, эскертүүлөрүбүздү беребиз. Ал эми Кыргыз Республикасынын жарнак жөнүндө деген атайын мыйзамына ылайык мамлекеттик органдар болобу, муниципалдык же жеке ишкерлерби башкаруу формасына ылайык бардык типтеги жарнактар үчүн бирдей талаптар колдонулат. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигине жарнак жөнүндө мыйзам талаптарынын аткарылышын көзөмөлдөө укугу берилген. Дал ошол укуктун негизинде монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин Талас областтык бөлүмү тарабынан ар дайым бүгүнкүдөй мониторингтер, илме жарнактардын мыйзам талапка ылайык келүүсү боюнча көзөмөл иретинде мониторингтер жүргүзүлүп келүүдө. Бүгүнкүдөй мыйзам бузууларды тапкан учурларда көрсөтмөлөрдү аткаруу мөөнөтү менен беришет. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облустук өкүлчүлүгүнүн Талас шаардык мэриясынын өкүлдөрү менен биргеликте биздин Талас облустук бөлүмүнүн кызматкерлери жана биргеликте ушул жарнактарды, илме жарнактардагы мыйзамдын талаптарынын аткарылышына көзөмөл жүргүздүк. Мыйзам бузуулар аныкталган жерлерде көрсөтмөлөрдү бердик 10 күндүк аткаруу мөөнөтү менен. Эми 10 күндөн кийин биз дагы контролдук түрдө дагы бир мониторинг жүргүзүп, эгерде ошол биз көрсөтмө берген ишкерлердин жарнактары, илме жарнактары мыйзамдын талаптарына ылайыктуу оңдолбосо, бүгүнкү табылган бузуулар четтетилбесе, анда биз тараптан административдик жана айтып өткөндөй административдик айыптар салынат. Административдик кодекстин, Кыргыз Республикасынын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 323 беренесинин негизинде биз көрсөтмөнү аткарбай койгон учурда 5000 сомдон 10 000 сомго чейинки айыппул каралган. Ал эми Талас шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын жетектөөчү адиси Жаныбек Боркеев өздөрүнө тийиштүү убагы өтүп кеткен эскирип калган. Көрнөк жарнактарды алмаштыруу, коммуналдык кызмат көрсөтүү боюнча ишканасына эскертүүлөрдү берилген убакыттын ичинде алмаштыраарын кошумчалап өттү. Эскирип калган көрнөк жарнактарды алмаштыруу боюнча биздин коммуналдык кызмат көрсөтүү ишканасына эскертилди. Силер берген убакыттын ичинде алмаштырууга аракет кылышат. Ал эми рекламный щиттер туруп атат. Ал биздин муниципалдык менчикте жерлер, алардын ээлерине дагы эскертүү беребиз. 10 күндүн ичинде алмаштырууга аракет кылышат.
Эми буга чейин ар бир жарандын келишиминде ушул милдеттери жазылганда ошол милдеттерди өздөрү аткарыш керек болчу. Буга чейин эле биз эскертүүлөрдү берип келгенбиз. Бирок убагында аткарылбай жатат да. Аткарылбаса биз эскертүүгө мөөнөт коебуз. Эгер ошол убакта аткарылбаса биздин жерде турган курулмасы демонтаждалат да, алынат. Көрнөк жарнактар боюнча мамлекеттик тил мыйзамынын 27 беренеси бар. Ал беренеде ачык так көрсөтүлгөн. Сөзсүз түрдө биринчи мамлекеттик тилде жазылыш керек. Андан кийин расмий жана башка тилде, экинчи, үчүнчү болуп жазылышы керек. Жана дагы аталышы мамлекеттик тилде чоңураак тамгалар менен жазылуусу абзел. Нурлан Соорбеков, Ренат Имакулов, репортер, 3 канал, Талас шаары.